Буга чейин 7 канал аталган айылдагы эшек ферманын гүлдөгөн бизнесин чагылдырган. Анда экологиялык техникалык кызматы болсо эшек фермасына чыккан жыт айылды каптап жатканын көзөмөлгө алаарын айтса, экономикалык кылмыштарга каршы кызматы иликтөөсүн баштаган. Арадан 6 ай убакыт өттү, бирок эшек ферма мурдагыдай ишин улантууда. Ал арада ферманын жагымсыз жагдайын тартылган тасмаларда далилдей алат. Анда өлгөн эшектердин териси сөөгү чуңкурга ташталган. Булар кышы менен багыпты, бир 2 жылдан бери багат. Багып анан кийин булар хоо машинага жүктөп астатка эшер кодиктер, майда чидер калган алып кеткен. Аларды ушул жерде багышабы кандай болот? Багат ишете. Азыр ошо астаткасы бар, жок. Калганын алып кеткен. Мындай гүлдөп турган эшек ферманын жагдайы парламентте талкууланган. Анда иш жүргүзгөндөрдү жоопко тартуу боюнча далилдер жетиштүү. Бирок Жумаканов тез чара көрүүгө кадам таштай албай келген. Көрсө адалсынган кызматкер өзү калкалап жатканын депутат Тынчтыкбек Шайназаров парламентте айтып чыкты. Мен мурдатан бери суранып келдим. Бүгүн мен талап кыламын. Кылмыш жолуна тартылсын. Түздөн түз ошол ветеринардык службанын жетекчилиги. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров буга чейин дагы Кыргыз-Кытай чек ара бекетинен аткезчилик менен 1570 эшектин терисин өткөрүүгө аракет болгондугун ачыктады. Өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү аркылуу ал сөз берген. 2019 жылдын 1 мартына чейин жабам. Сен унчукпай туруу жабам деп сөз берген. Себеби мыйзам бузуучулук бар деген. Мен ушу 1 мартка чейин унчукпай келдим. 1 мартта жабылган ордуна, наоборот, Оштун тегерегинде жайгашкан дагы бир эшек ферманы кайра мадыга алып келип, көбөйтүп салды. Берки жана эшектин терисин сити ошо калкалайт деген сөздөр жүрүп. Андай калат. Жеримди булагын айтып кой, ошол эч кандай андай жок. Эч кандай документ жазылган эмес, андай жок, анын жөн айтылган сөз. Эл өкүлү Тынчтык Шайназаров болсо ветеринардык инспекциянын жетекчиси кылмыш жоопкерчилигине тартылуусун талап кылып жатат. Себеби бир гана эшек бизнесинде эмес, инспекциядагы башка жагдайларга да Жумакановдун тиешеси барлыгын айтып, буга өкмөттү көңүл бурууга чакырууда.